архитектура, блогерлер, ютуберлер, ютубту жакшы эмне кылгандар, билгендер. Азамат, дагы ким айтат? Эвелина. Ашпозчу. Ырчылар. Дагы? Нурбек. Кызматкерлери, аскер кызматкерлери, өртөчүргүчтөр. Анда балдар, карагыла, мен силерге мындай кагазча таркатам ар бириңерге. Мына ушул кагаздардыга менин каарманым деген темада эмне кыласыңар? Чакан текст түзүп баштайсыңар. Балдар, досканы карайбыз. Менин каарманым деген темада чакан өзүңөр идеал туткан, же болбосо кумир туткан адамыңарды сыпаттап жазасыңар, сын атоошторду катыштырып. 3 мүнөт убакыт берем, анда баштадык. Балдар, бүтүп калдыңарбы? Эми жазган кагазды дептериңерге клей аркылуу жабыштырабыз. Бүттүкпү балдар, барыбыз? Кана ким окуйт? Клей менен жабыштырдыңарбы? Ким окуйт? Барыбыз бүттүпбүз, Азаматта. Нурсейит окучу, бүгүнкү сабакта катыша элек, Азамат, анын эмне кандай сапаты жагат экен? Токтоолугу, эрктүүлүгү, тайманбастыгы жагат. Ильяс Аяштан кайсыл жерде жашайт? Кочкор Атада жашайбы? Азамат, демек, Аяш атасын идеал туткан адамы катары эмне кылат экен? Сыпаттай алды, Балдар, карагыла эми. Демек, текст түзүүнү үйрөндүк, балдар, сынатоошторду катыштырып. Анда мен силерге мен кандай затмын деген оюнун ойноткум келип жатат да. Доскага бир окуучу чыкса, кимди чыгарсак? Руслан, кел Руслан. Мен Русланга азыр бир затты бекитемин. Бул затты силер сыпаттап кандай формада аны жесе болобу, жесе болбойбу, мына ошону айтабыз. Руслан өзүнүн кайсы зат экенин эмне кылат? Табат, буга таажы кийгизебиз азыр.